Фантастикалык жанрдагы тасмалар дүйнөлүк кинематографияда байма-бай тартылып келгени баарыбызга эле белгилүү. Бирок дал ушул жанрдагы тасманы болгондо да балдарга арнап режиссер Сүйүн Өткеев Борбор Азия боюнча алгачкылардан болуп JetX кино тасмасын тартты. Бизде бул тасмада 7 каарман бар. Ошол 7 каарманда анан 7 деген сан ошол жактан келди. Булардын баардыгы өзгөчө мындай бир касиетке ээ балдар. Ар кимиси мисалы бирөө жааны жакшы атат, түз атат, бирөө ошол мээси тим эле бир компьютерден күчтүү мындай гений бир кыз да. Бирөө болсо флеш сыяктуу катуу чуркайт. Дагы бирөөсү болсо алыстан телекинез. Ар нерселерди көтөрүп алыстан элечи. Кыскасы ошо бир балдар, анан аларды эми X деп баягы мындай белгисиз балдар деп туруп X деген сан ошол жактан келди. Анан экөөнү кошуп туруп эле 7X деп ошондон чыкты да 7X деген атчы. Тасманы эффективдүү жеткирүү үчүн ага көп убакыт сарпталган. Ошондой эле бул тасманын каармандары өспүрүм балдар болгондуктан алар менен иштешүүдө бир топ кыйынчылыктар жаралганын белгиледи. Кыйын жери эми мектеп окуучулары булар актерлор эмес да. Анан биринчиден аткарып аткан аябай кыйналып атышты. Экинчиден эми жок нерсе менен күрөшүп алышып, мисалы эми ал жакта терс каарманыбыз ошол кийин графикадан кошулчу. Терс каарманда жок эле нерсе менен урушуп атышты буларчы. Анан албетте кыйналып атышты. Алдыда бул тасма менен гана токтоп калбастан дагы экинчи бөлүгүн мындан да кызыктуу кылып берүүгө аракет кылып жатканын айтат. Эгер тасма элге жыга турган болсо, экинчисин тартуу оюбуз бар. Себеби биз 7 каарман бар эмеспи? Ал биринчи тасмада 5 эле каарман чыгат. 5 эле каарман менен эл таанышат. А 2 каарманды биз азырынча ача элекпиз да. Бирок ал даяр, алар бар. Ал ошол кинодон көз каранды. Эгер ошол элге жагып, эл күткөн тасмага айланса, анда сөзсүз экинчиси тартылат. Бул жер менин киндик каным тамган жер. Ал эми кыргыз киносунун тарыхында биринчи жолу кыргыз тилинде Дара кыры аттуу мюзикл тартылды. Тасманын продюсери Толкун Даярбекованын айтымында алар сценарийди 7 жылдан бери жазып келишкен. Айбек Даткайым деген клип тарткан Сезбек Искеналиев менен Замир Арыкбаевка. Ошондо клип чыкканда аябай көп баягы талкуу болуп, аябай көп адамга жагып, баягы өзгөчө клип болгон да. Анткени бул тарыхый болчу, ошол эле учурда баягы салтты көрсөткөн, анан сценарий өзү 7 жыл, 8 жыл бышса, баягы сюжет катары, анан сценарий болуп ошо 5 ирет жазылды. Анан ошол Садык ага экөө бүтүрүп, сценарий 6 ай толук кандуу жазылды. Ошо 5-чи версиясы менен кино тартылды да. Сөз менен айтып бере албаган ойду музыка менен жеткирүүнү туура көрүшкөн. Ошондон улам тасманы башкалардан өзгөчө кылып, мюзикл жанрында элге тартуулашкан.
Тасма элдин купулуна толуп, өз максатына жете алды, дейт продюсери. Премьера күнү Манас кинотеатрында чоң залда ошол кинону койдук. Элдин астына чыгып биринчи группаны тааныштырып, анан кино бүткөндөн кийин кандай кабыл алат болдук экен деп биз ошол жактан күттүк. Анткени кино толук кандуу ошол чоң экрандан өзүбүз дагы биринчи жолу көрдүк да. Аябай кубандык. Аягында кино бүткөндөн кийин ошо залда отурган 550 адам туруп алып, 10 мүнөт тынбай кол чабышты. Анан ошол жерден баарыбыз тең группанын баары тең толкунданып, мен кечке ыйладым. Анан ушул дарагыры баягы Кыргызстандын желегин дагы көтөрөт го деп чоң үмүттөмүн. Мирамакс, Алтынбек Сакеев, Таң маанай берүүсү.